Bir сезон колдонгондон кийинки эконом печкенин абалы тууралуу колдонуучудан калыс видео, комментарий, отзыв. Бул реклама видео эмес же минустарын айтып жамандаш максатында эмес. Мен печкаларды сынап айтыш тууралуу адис же специалист эмесмин. Жөнөкөй колдонуучудан ой пикир. Туугандар, Кыргызстан Ош облус Араван району. Былтыр күзүндө кышка кам көрөрдө Аравандан 10.500гө бул печканы алганбыз. Печка менен чогуу ондой тазалагычы бар экен. Бул өтө удобный, ыңгайлуу экен. Мына айттым. Бул печканы алуудан максат биз тамак жасаган жокпуз. Жалаң гана үйдү жылытыш, ысытыш максатында алдык. Бизде үйдө эки бөлмөнүн ортосундагы бир кыш печке бар экен бул жакта. Бар эле. Бирок муну алыштан максат бир үйдү тез жылытып, тез ысытат экен, ошол максатта алдык. Анткени биз келинчегим экөөбүз тең жумушка кетип, балдарыбыз мектепке, садикке кетишет. Кечинде үйгө келгенде үй муздак. Эртерээк ысытып жылытыш үчүн ушул печкени алганбыз. Анан бул печкени алаарда мен эч кандай калыс бир колдонуучудан видео тапкан эмесмин, ошол максатында тартып атам. Муну тандарда анча-мынча нюанстар бар экен. Колдонуучуларга жана производительдерге бир сунуштар бар да. Муну аларда ошол Араванда килем саткан бир таксырдын агасынан колдонгон экен, алган экен сурасам, мына эшигин дейт, мына эки эшиги бар. Айрыкча мына үстүнкү эшиги жапканда нер плотный отуруш керек деди да. Нерде кичинекей шына, шел болуп калса, жапканда дейт. От жакканда ошол жерден түтүн чыгат экен. Ошон үчүн биз башка бир печке тандаган элек, ошол таксырды угуп, анан могу плотный жабыла турган, более плотный жабыла турган алдык. Толук жапканда деле бир аз көз менен караганда шына көрүнөт. Телефонго, камерага жакшы түшпөй атат. Чүт шына. Бул жерден түтүн чыгышы мүмкүн экен. Мына мен астынан делечи. Ошон үчүн аларда могу үстүнкү эшигинен түтүн чыкпай турганын алыш керек экен. Ошого маани бериңиздер. 1. 2. Астыңкы эшик боло берет. Анан мына күл салгычы. Күл салгычта бир аз ачып койсом, жерден шамал келет экен. Жанакы от жаккандан кийин подача воздухту бул жерден контролдосо болот экен да. Азыраак жаап, азыраак ачып, чоңураак ачып дегендей. Бул мага аябай жакты. Ушул күл салгычтын сүрмөлөрү бар экен, ол удобныйраак экен, жакшыраак. Ушул жакты мага аябай. Анан астындагы күлдөрдү мынтип тазалаганы, могу эме жакшы экен. Трубаларын тазалаганы, мына труба сыяктуу болуп турган жагы жакшы экен. Эми нюанс. Нерде от күйгөндөн кийин күл бекитип калат. Бияктан астынан кирген шамал күл тосуп калган үчүн отко өтө албайт. Ошон үчүн нерде атайын чекесинде бир бурчтарда эмелер бар экен, тосмолор. Астынан кирген шамал ошо тосмолордун аркасынан өтүп, мына үстүнөн вторичный подача воздуха болуп, оттун үстүнөн берилип туруш керек экен негизичи. Бирок бул маркада эмне эмелерди тешик кылып койгон. Анан астына түшкөн эмес. Мына күл салгычтын нерден воздух ал жактан кирбейт. Ушул жер ачык болгон, астына өткөн. Нер жабык болуп, үстүнөн воздух бериле турган. Эмени алыңыздар. Ошондо угарный газ, түтүн үйгө чыкпайт. Анан биз муну аларда эми үйдө жаш бала бар, угарный газ, түтүн болуп балдар жанакында ууланбасын деп аябай этият болгонбуз. Ошон үчүн мына эшик плотный жабылган. Ушундай воздух кире турган алыңыздар. Ошол максатта мен мына трубалардын да шелдерин альвастыр менен жаап чыккам. Үйгө түтүн, угарный газ кирбесин деп. Кудайга шүгүр, жакшы. Ушул эмелерди колдонгондон кийин андай эме болгон жок. Анан анткени бул үстү туюк экен. Туюк болгон үчүн түтүн чыкпайт үйгө. Үй түтүн болуп ышталбайт. Дагы бир
нюанс. Bunu мына эмесин түтүн кете турган жер мынер. Biraz ичкераак экен. Бул biraz калыңыраак болсо, бияка келип ана жерде турба уланган жер турбасы да калыңыраак болсо жакшы болот экен. Мына турбаны азыр сиздердин көзүңүздөрчү ачып көрсөтөйүн. Анткени мунун ичине мындай ыш тез толуп калат экен эгер ички болсо. Ана мына турбадан толуп түшкөн эмелер, ыштар нерди бекитип калат экен. Мына. Нерди бекитип калат экен. Кышында муну 3 же 4 жолу ачып тазалашка туура келди. Эгер бу жер бекилип калса, баягы түтүн тартпай дымдалып калат экен. Ошон үчүн жасап чыгаргандар муну калыңыраак, мына эмесин калыңыраак, чоңураак, мына турбаны да чоңураак кылса өтө сонун болот экен деген ой пикир. Туугандар, бизде Кыргызстанда бир сөз бар да, үйүң жылуу ысык болсо, Ташкент деп коебуз да. Кудайга шүгүр, но кышында, быйыл кышында биздин үй Ташкент болду. Балдарым кышында эшик минус суук болуп атса деле, үйдүн ичинде футболкачан ички кийиминен эч кандай көрпө жабынбай эле үстүн ачып коюп жатып атышты. Себеби жарым сааттын ичинде үйдү ысытат. Анан бир челекти салып коюп туруп, воздух берип туруп, чок болгондон кийин дымдап койсо, 5-6 саатка чейин жетет экен чогу, табы. Анан түнү саат 1, 12 бирлерде, 2лерде дагы бир заправка кылып койсом, ошону менен таң атып атты. Ошол жагынан вообще сөз жок. Мен 38 жашыма келдим. Балалыгым газ бар жерде өткөн, ошон үчүн от жаккан эмесмин. Өмүрүмдө биринчи жолу ушул эконом печкага от жагып көрдүм. Бирок эч кандай кыйынчылыксыз от жаккан мага аябай жакты. Себеби удобный экен аябай. Биз көмүр колдонуп аттык. Көмүр аябай ысык болгон үчүн, мына чок болгон үчүн краскалар дагы агарып кетти, мына асты. Эң көп ысыган жерлер ушинтип агарып калды. Отунду жөн эле тутандырык кылып күйгүзүп алыш үчүн. Бул люкс деген марка экен. Арабанда 15-20 печканын арасынан тандап алганбыз. Ошол бир аларда бул эмеси аябай удобный болгон, ушуга маани бериңиздер. Эшиги плотный жабылышына маани бериңиздер. Анан жасап чыгаргандар ичиндеги вторичный подача воздух. Ошол аябай астынан воздух чыгыш керек. Ошондой жасаш керек. Анан могу эме калыңыраак, турбасы калыңыраак болсо, анткени мына ыш толуп калат экен мынерге. Мына астынан түтүн кеткен жак ышталып калат экен, эгер тар болсо, тез эле толуп калат экен. Көрүнүп атабы? Мен муну колдонгонума аябай ыраазымын. Сонун бөлүшүп кетейин деп чечтим.